Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Кыргыз-тажик атайын кызматтарынын башчылары жолугушат. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы УКМК башчысы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын кесиптеши Саймумин Ятимов менен Ош областынын Чоң Алай районундагы кыргыз-тажик чек арасында жолугат. Бул тууралуу Ташиев Чоң Алайда эл менен жолугушууда билдирди. Президент баарын көзөмөлгө алып турат. Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Саймумин Ятимов бул жакка келе жатат. Келсе жолугуп тынчтык жолу менен чечкенге аракет кылабыз, деди Ташиев. Кыргызстандын чек ара кызматы 4-июнда таңгамал тажик аскерлери Ош областынын Чоң Алай районундагы Онжу булак деген жердеги тактал элек жерге контейнер орното баштаганын жана Кыргызстандын аймагына 1000 метр ичкери кирип келгенин кабарлаган. Ошол жерде тажик аскерлери автомашиналар жана жеңил брондолгон техника топтоло баштаганы байкалган. Ташиев 4-июнда эртең менен Чоң Алай районуна чукул учуп барды. Ташиев тажик тарап такталбаган жерге ээ болууга аракет кылып жатат. УКМК төрагасы чек ара маселелери буга чейин чечилбей келгендигин айтып, эми ага чекит коюу убагы келгенине токтолду. Чоң Алай районундагы Онжу булак аймагындагы кыргыз-тажик чек арасынын 1100 гектар жери тактала элек. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев район эли менен жолугушуу учурунда билдирди. Ташиев чек ара маселелери буга чейин чечилбей келгендигин айтып, эми ага чекит коюу убагы келгенине токтолду. Онжу булактагы тактала элек 1100 гектар жер. Алардын 1924 жана 1989 жылдагы картасы боюнча баары өтүп кеткен. Бирок биз аны тааныбай, бул жер биздин жер, тактала элек жер деп жатабыз. Ал эми такталган аймакка пост койгонбуз. Андан ары жагы менен алардын постунун бери жагы тактала элек жер. Бирок акыркы учурда алар тактала элек аймакка кирип өздөштүргөнгө аракет кылып жатат. Бүгүн да ошондой болду, деди Ташиев. Белгилей кетсек, 4-июнга караган түнү саат 3-4 чамасында тажик тарап Чоң Алай районундагы Онжу булак аймагындагы такталбаган жерге 1000 метрге чейин кирип келип контейнер кое баштаган. Ошол эле учурда тажик аскерлери автоунаа жана жеңил брондолгон техникалары менен топтолгону байкалган. Кыргыз өкмөтү муну менен буга чейин жетишилген кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо иштери боюнча өкмөттөр аралык делегациянын келишими бузулганын белгилейт. Президенттин кортежи кырсыкка учурады. УКМКнын 9-кызматынын бир өкүлү каза болду. Ысык көлдө мамлекет башчы Садыр Жапаровдун кортежиндеги унаа кырсыктап, УКМКнын 9-кызматынын бир өкүлү каза тапты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдирди. Окуя 4-июнда Садыр Жапаров Ысык көлгө барганда болгон. Кортеждеги унаа Ысык көл районундагы Аненова айылына жакын жердеги жолдон каршы тилкеге чыгып кеткен унаа менен кагышты. Алдын ала маалымат боюнча, каршы тилкеге чыга калган унаанын айдоочусу мас болгон деп айтылат маалыматта. Окуянын кесепетинен УКМКнын 9-кызматынын бир өкүлү каза болуп, 3 киши жабыркаган. Канадада компаниясы кумтөрдө акциясы бар теңиз бөлтүрүк тууралуу 10 факты. Кумтөрдү текшерген мамлекеттик комиссия Centre Gold'ун компаниясына доо коюп, жапайычылык менен иштеген деп сыпаттады. Мындан улам алтын кенди кыргыз өкмөтү убактылуу сырткы башкарууга алып, 2 тизгин 1 чылбырды теңиз бөлтүрүктүн колуна карматты. Бөлтүрүк тоо кен тармагында да сыккан адис 98-жылы кумтөрдөн алтын казуу иштерин долбоорлоого катышкан. 23 жылдан бери чет өлкөдө жүрүп, былтыр октябрь окуяларынан кийин президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен келип кеңешчи болгон. Спутник Кыргызстан агенттиги ири алтын кенин убактылуу башкарып жаткан теңиз бөлтүрүк тууралуу фактыларды сунуштайт. Инженер 6 баланын атасы. Бөлтүрүк теңиз аяп берген уулу 56 жашта. Ысык көл районунун Түп районуна караштуу Түп айылында туулган. Үй бүлөлүү, 3 уул 3 кыздын атасы. 1982 жылы өз айылындагы Карл Маркс орто мектебин артыкчылык менен бүтүп, СССРдин беделдүү жогорку окуу жайларынын бири Москва болот жана эритме институтуна, азыркы Улуттук технологиялык изилдөө университетине тапшырган. Ал жакта 5 жыл окуп, түстүү металлдар кенин иштетүү адистиги боюнча инженердин дипломун алган. Ыракка чыгыштан Жалал-Абадка келген. Теңиз бөлтүрүк жогорку окуу жайды бүткөндөн кийин кесиби боюнча ыракы чыгыштагы Россиянын Приморье крайында иштеген. 1990 жылы СССРди түстүү металлургия министрлигинин чечими менен
Кыргызстанда жаңы курулуп жаткан Сары Жаз тоо кен жана кайра иштетүүчү комбинатында жетекчилик кызматка которулган. Бирок Советтер Союзунун жоюлушу менен каражаттын тартыштыгынан улам ал долбоор токтоп калган. Кийинчерээк Жалал Абад облусундагы Макмал алтын комбинатында бир аз иштеп, кайра Хайдаркен сымап комбинатына чакырылган. 1 жыл байытуу фабрикасында башкы инженер, кийин 4 жыл байытуу фабрикасынын жана ачык карьердин начальниги болуп иштеген. Кумтөр долбоорун ишке киргизүүгө катышкан. 1996 жылы Кыргыз алтын ишканасынын жетекчиси Дастан Сарыгуловдун чакыруусу менен Солтон Сары кенинин башкы технологу болуп жумушка орношкон. 1997 жылы Камеко Голд компаниясынын вице-президенти Жон Казаков менен келишим түзүп, Кумтөргө которулган. Ал жакта алтын ылгоочу комбинатты ишке ашырууга катышкан. Бирок ал комбинат 1998 жылга чейин гана иштеген. Бөлтүрүк буга чейин жогорку кеңеште өзүн тааныштырып жатып, 1997-98 жылдары Кумтөр алтын кенин ишке киргизүүгө катышканын, бул долбоорду жетиштүү деңгээлде жакшы биле турганын айткан. 21-кылымдын кадры. 1998 жылы президенттин 21-кылымдын кадрлары деп аталган программасы боюнча конкурсту утуп алып, билимин тереңдетүү үчүн Германиянын Клаусталь техникалык университетинин аспирантура бөлүмүнө тапшырган. Германиянын академиялык алмашуулар кызматынан стипендия алып турган. Бул программа менен кеткен кадрлардын көпчүлүгү мекенге кайтып келген эмес. Бөлтүрүк да эмгек жолун ошол жактан уланткан. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров дал ушул долбоор менен окуп келген окумуштуу Талант Рыспаевди өзүнө кеңешчи кылып алган. Ал Клаусталь университетинин приват доценти, Төмөнкү Саксония жана техника илимдеринин доктору. Кыргызстан 13 мамлекетте ири долбоорлорду ишке ашырган. Бөлтүрүк соңку 23 жылдан бери чет өлкөдө жашап иштеп жүргөн. Канаданын кесипкөй инженери лицензиясына ээлик кылат. Тоо кен өндүрүшү жаатында 34 жыл иштеп, бай тажрыйба топтогон. Бул аралыкта Канада, Россия, Казакстан, Монголия, Кытай, Иран, Тар, Перу, Германия, АКШ, Австралия сыяктуу 13 мамлекетте 18 ири долбоорду жетектеген. Американын 2 инженердик компаниясында долбоордун жетектөөчү менеджери болгон. Канадада компаниясы, Кумтөрдө акциясы бар. Centera Gold'ин көндүрүлгөн алтындын 26%-на ээлик кылган Кыргыз алтын ишканасындагы директорлор кеңешиндеги 3 адамдын бири. Centera компаниясында өзүнүн дагы акциясы бар. Соңку 15 жылдан бери тоо кен тармагындагы долбоорлор менен активдүү иштеп келет. Канадада Global Rival Inc. Consulting компаниясын ачкан. Африка жана КМШ өлкөлөрүндө долбоорлорду түзүү менен алектенет. Кыргызстандын да, Канаданын да жараны. Теңиз Бөлтүрүк 2002 жылы Канадага көчүп барган. Ал Канаданын жараны экени туурасында ар кандай кептер тарап, анын Кыргызстандын кызыкчылыгын коргошуна шек санагандар болгон. Жогорку кеңештин жыйынында Бөлтүрүк кыргыз паспортун көргөзүп, мен өз мекеним болгон Кыргызстанды сүйөм. Ата-бабаларыбыз басып өткөн жерди өз үйүм деп эсептейм. Элибиз өзүбүздүн минералдык ресурстардан алынган пайдасын калыс бөлүштүрүүгө укуктуу деп эсептейм деген. Ошондой эле ал кош жарандуулугу ишине тоскоолдук жаратпай, тескерисинче жардам бере турганын айтат. Мен Онтарио провинциясындагы кесипкөй инженер деген лицензиям бар. Мындай лицензия дипломдон да барктуу, баары эле ала албайт. Буга жожду бүткөндөрдүн 40% гана ээ болот. Мен ал укугумдан пайдаланып Онтариодогу кесипкөй инженерлер уюмуна кайрылып, канадалык инженерлер Кумтөрдү иштетүүдө кесиптик этиканы бузганын, ким долбоорлоп эл аралык стандарттарды эске албай жапайчылык менен алтын казганга уруксат бергенин айтып даттана алам. Ушундай жол менен Centera компаниясынын инженерлерин лицензиясынан ажыратсак болот. Алар кайсы өлкөдө иштебесин кесиптик этикасына жыл сайын баа берилип турат деп түшүндүргөн Бөлтүрүк. Буга чейин эки өкмөт башчы жардам сураган. Көп жылдан бери кыргыз бийлигине кен казуу тармагындагы реформалардын планын сунуштап келгем. 2013 жылы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевке Centera компаниясы менен жаңжалдуу кырдаалды кантип чечсе болоорун сунуштап, ачык кайрылуу жолдогом. Бирок ал катка көңүл бурган эмес деп айтып келет.
Кийин премьер-министр Жантөре Сатыбалдиев бир жолу Мухамбеткалый Абылгазиев 3 ирет тоо-кен тармагын реформалоого жардам сурап чакырганын айтат. Мындан улам Кыргызстанга кайтып келип атайын план иштеп чыккан. Бирок ал кагаз жүзүндө гана калып, бири да ишке ашпай калганын белгиленет. Жапаров чакырып кеңеш чыгылган. Садыр Жапаров октябрь окуясынан кийин бөлтүрүктү чакырып, Кумтөрдүн айланасындагы кырдаал жана Сентара менен маселени чечүү жолдорун сураган. Ошондой эле жаңы тоо-кен казуу жана гидроэнергетикалык долбоорлорду ишке ашырууга көмөктөшүүнү сунуштаган. Ошол эле учурда президенттин коомдук башталыштагы кеңешчиси болуп дайындалган. Президенттин чакыруусун кабыл алып, Кыргызстанда туруктуу жашоо үчүн көчүп келген. 2020 жылдын декабрында Кыргызстандын өкүлү катары Сентара Голдинг компаниясынын директорлор кеңешине мүчө болуп кирген. Бул компаниянын ишмердүүлүгүн жакындан таануу үчүн атайын жасаган кадам болгонун белгиледи. Ошол учурда ага дипломатиялык паспорт берген. Депутат Улукбек Ормонов ал дипаспортты кантип алганына кызыкты. Мен президенттин укугу менен алдым. Пандемия маалында Канадага, Казакстанга тынбай каттап жаттым. Андыктан мага дипломатиялык паспорт чек арадан тоскоолдуксуз өтүп туруу үчүн керек эле. Анткени Торонтого Туркия жана башка өлкөлөр аркылуу учуш керек болду деп жооп берген. Канада кылмыш ишин козгоду. Теңиз бөлтүрүк Кумтөргө сырттан башкаруучу болуп дайындалгандан кийин Канада ага карата кылмыш ишин козгоду. Сентара аны Кумтөр кенин басып алуу жана жашыруун маалыматты ачыктоого айыптап жатат. Бөлтүрүк директорлор кеңешинин мүчөсү болуп турганда Кыргыз өкмөтү жана башка тараптар менен кенди басып алууну пландап, сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн деген кине коюуда. Өз кезегинде ал Сентара менин атымды Кыргыз бийлигин мамлекеттик комиссияны дискредитация кылуу аракетин көрүп жатат деп сыпаттады. Булак Спутник чекиткейжи.